Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев Чүй облусунун жумушчу сапарынын алкагында Орто Токой суу сактагычына жана Чүй облусунун суу чарба объектилерине барышты. Маалыматка ылайык, Орто Токой суу сактагычынын секундуна 120 кубометр көлөмдөгү суу кое берилсе, анын 110 кубометри Чүй облусу үчүн каралган. Белгилей кетсек, Марипов жакын арада түштүк чоң Чүй каналынын курулуш долбоору боюнча сунуш киргизүүнү жана курулуш иштерин баштоону тапшырды. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун убагында 2 тизгин 1 чылбырды колуна алган. Президенттин аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин бөгөт чарасы аныкталып, УКМКнын тергөө абагына 16 августка чейин камакка алынды. Мындай чечимди 18 июнда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Алмамбет, вы считаете себя виновным по делу этому? А? Он не виноват. Он вообще не виноват. Не надо. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 19 июндагы маалыматына караганда, акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 5 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, вирус акыркы 1 суткада дагы 870 кишиден аныкталды. Өзбекстанда жергиликтүү бийликке протест катары райондук акимчиликке кой айдап барган жаран 10 күнгө камалды. Район жетекчилиги кой чарбачылыгы үчүн жер бөлүп бербегендиктен чабан ушул жол менен нааразычылык билдирген. Фермер район борборундагы жашылдандыруу иштерине залакат тийгизди деп 10 күнгө камалды жана айып пул салынды.